орус элинин улуу тамсилчиси Иван Андреевич Крылов 1769-жылы 13 февралда Москва шаарында офицердин үй бүлөсүндө туулган. Атасы Андрей Прохорович Крылов өмүр бою армия кызматында жүргөн. Солдаттан капитан наамга чейин жеткен офицер болгон. Отставкага чыккандан кийин үй бүлөсү менен Тver шаарына көчүп барып, шаар башкаруу мекемесинде иштеп жүрүп, 1779-жылы каза болгон. Анын артында бир сандык китеп калган. Мындан башка мурас калтырары мүлкү да болгон эмес. Ивандын энеси Мария Алексеевна кат сабатсыз карапайым аял, 2 баласы менен жесир калаар замат жокчулуктун азабын тарта баштаган жана балдарына билим бере алган эмес. Бирок балдар китеп окуганды жакшы көрүшчү. Үй бүлөдө китеп менен толтурулган сандык абдан баалуу болчу. 1783-жылы Мария Алексеевна балдары менен Тверден Санкт-Петербургга көчүп келишкен. Иван Крылов табиятынан акылы зирек, сезими курч, китепке жакын бала, итальян жана француз тилдерин өз алдынча үйрөнөт. Ал орус адабиятын мыкты билчү, математикага кызыгып, музыканы өтө сүйчү. Болочок фабулист билим албаса да, 15 жашында ал Кофейница аттуу күлкүлүү комедия жазган. Ушул эң алгачкы чыгармасында эле крепосттук Россиянын ошондогу азап тозогун, зордук зомбулукту, алдым жуттумду сүрөттөп көрсөткөн. Бирок Кофейница пьесасы эч жерде жарыяланбай, эч жерде ойнолбой калган. Иван Андреевич Крылов мындан башка да көптөгөн комедияларды жазган. 1789-жылы Рухтардын почтасы деген сатиралык журнал чыгара баштаган. Журналда Крыловдун кара сөз түрүндө сатиралык повесть же роман формасында жазган Рухтардын почтасы аттуу чыгармасы январдан август айына чейин жарыяланган. Анда дворяндык коомду сатира аркылуу элге шылдыңдап көрсөтөт. Ал журнал токтоп калгандан кийин Крылов башка журнал чыгарууну эңсеп, өзүнүн санаалаш достору, артист жана жаш адабиятчылар менен сүйлөшүп, өз каражаттары менен басмакана ачышат. 1792-жылы Крылов ал басмаканадан Зритель аттуу дагы бир журналды чыгара баштаган. Анда ал өзүнүн Кайып аттуу повестин жарыялаган. Чыгыш повести катары жазылган бул чыгарма Екатерина II өкмөтүнө каршы багытталган курч сатира эле. Ошол эле жылы май айында Крыловдун журналы чыгып жаткан басмаканада тинтүү жүргүзүлүп, Крылов менен анын жакын жолдошу Кулишин өкөк полициянын көзөмөлүндө калган. Ошентип Зритель да жабылган. Крылов менен Кулишин 1793-жылы Санкт-Петербургский Меркурий аттуу журналды чыгарууга өтүшкөн. Көп узабай бул журнал да жабылган. 1804-жылы Крылов Москвага келип, Московский Зритель деген журналга Дуб менен камыш, эр тандаган колуктуу, чал жана үч улан аттуу тамсилдерди жарыялаган. Бул чыгармалар коомчулук тарабынан өтө чоң ийгилик менен кабыл алынган. Мына ушундан баштап тамсил Крыловдун чыгармаларындагы башкы негизги жанр болуп калган. Бирок драма чыгармаларын жазууну да токтоткон эмес. 1806-жылы ал Петербургка биротоло көчүп барып, Модная лавка, Урок дочкам деген жаңы комедияларын сахнага койдурган. Бул пьесада Крылов дворяндардын түркөйлүгүн, ач көздүгүн, кытмырлыгын, куучирендигин, таамай, жан күйгүзө турган образдар аркылуу көз алдыга тарткан. 1812-жылы Иван Андреевич Крылов Санкт-Петербургдагы императордук калк китепканасынын орус бөлүмүндө китепканачыга жардамчы болуп иштей баштаган. Бул кызматта 29 жылдан ашык 1841-жылы отставкага чыкканга чейин иштеген. Адегенде 4-5 гана китеби бар орус бөлүмүн керектүү китептер менен толуктоодо Крыловдун эмгеги чоң. 1809-жылы Крыловдун тамсилдеринин эң алгачкы китеби жарыяланган. Кийин улуу тамсилчи Иван Крылов 2-3 жылда бир тамсил жыйнактарын басмадан чыгарып турган. Иван Андреевич Крылов 236 жыйнакты түзгөн 9 тамсил китептеринин автору. Өзүнүн патриоттук духу, демократиялык идеялары, адилеттикке, эркин жашоого умтулуусу менен Крылов ар дайым калың орус элине мүдөөлөш, санаалаш талапташ болгон.
Бирок ал өзүнүн тамсилдеринде өз мезгилинин эң башкы курч проблемаларын чыныгы элдик көз караштан чагылдырган. Ошонусу менен ал орус окурмандарынын урматына арзып «Дедушка Крылов» деген сүймөнчүлүк атка ээ болгон. Иван Андреевич Крылов 1844 21 ноябрда 75 жашында дүйнөдөн кайткан. Крылов өзүнүн 75 жылдык өмүрүнүн 60 жылчасын адабиятка арнаган. Крыловдун өмүрү да орустун башка алдыңкы жазуучулары сыяктуу эле турмуштун оордугун, падышанын жана анын төрөлөрүнүн кысымына каршы күрөш менен, эл үчүн эмгек кылуу менен аяктайт. Иван Андреевич Крылов биринчи кезекте өзүнүн тамсилдери менен даңкы чыккан. Дүйнөлүк адабиятта Крылов улуу тамсилчи катары белгилүү. Крыловдун тамсилдери дүйнө элдеринин көп тилдеринде которулган. Крылов башка тамсилчилерден айырмаланып, тамсилдин чыныгы элдик, демократиялык күчүн бийик деңгээлге көтөрүп чыккан. Аны курч сатиралык куралга айланткан. Орус тамсилинин накта үлгүсүн жараткан. Крыловдун мыкты тамсилдеринде албетте аюулар, түлкүлөр катышып тургансыйт. Бирок чын-чынына келгенде сөз алар жөнүндө болуп жаткан жок. Сөз адамдар болгондо да орус адамдары жөнүндө болуп жатат. Крыловдун арстандары, карышкырлары, түлкүлөрү эзүүчү таптын эң түптүү өкүлдөрү. Алардын кылык жоругунан дворяндардын, чиновниктердин, помещиктердин, орус падышасынын өзүнүн, алардын кошоматчы ат кошуучуларынын, жасоолдорунун зулумдугу, адилетсиздиги, ачкөздүгү жазбай баамдалат. Крыловдун көп тамсилдери турмуштун драмалык сахналары десе болот. Ата журтка кызмат кылууну улуу тамсилчи эң башкы граждандык милдет деп эсептеген. Ары менен чымындар деген тамсилинде ал ар кай жерде курсагы тойсо ошол жерде дыңылдап ырдап жүрө берген, ар намысы жок чымындар менен эмгекчил, мекендеген турагына күндөп-түндөп тынбай кызмат кылган, ошол мээнетинин үзүрүн көрүп бакубат жашаган аарыны салыштырат. Тамсилде автор кимдер жөнүндө сөз кылып жатканын оңой эле байкайбыз. Анын тамсилдеринде ачкөз карышкырлар, жоош момун койлор, табага түшкөн балыктар, амалкөй куу түлкүлөр, көпкөн макоо каздар, айбаттуу арстандар жана башкалар менен сүрөттөлөт. Тамсилчи жатып ичер бекерпоздорду, коркокторду, куу чирендерди, мактанчаактарды, кайрымсыздарды мыскылдаган. Крыловдун тамсилдеринен алынган көптөгөн сөз айкалыштары учкул сөздөргө айланып, өз алдынча калыптанып келет. Крыловдун кыргызча котормосу өзүнчө китеп болуп 1938 жылы Казан шаарынан басылып чыккан. Ага Алыкул Осмонов которгон 22 тамсил кирген. Кыргыз элинин көрүнүктүү акын жазуучулары Алыкул Осмоновдун, Алы Токонбаевдин, Касмалы Баялиновдун, Райкан Шүкүрбековдун жана Аман Токтогуловдун да баалуу салымдары бар. Мисалга Райкан Шүкүрбековдун Карлыгы жеткен арстан, Алы Токонбаевдин Бака менен бука деген жана башка көптөгөн тамсилдерди алсак болот. Райкан Шүкүрбеков орус тамсилинин чоң атасы Иван Андреевич Крыловдун 118 тамсилин которуп сыйлыкка татыктуу болгон. Крылов деген улуу классик, улуу тамсилчинин чыгармалары дүйнөлүк адабияттагы эң баалуу мурастардын бири.